OneDrive'da файлдарды жана папкаларды жаратканыңызда сиз кайда болсоңуз да аларга кире аласыз. Файлды түзүү үчүн түзүү дегенди тандап, каалаган файлдын түрүн тандаңыз. Жана атын өзгөртүү үчүн жөн гана аталыш тилкесинде файлдын атын басыңыз. Бардык өзгөртүүлөр автоматтык түрдө Office онлайн тиркемелеринде сакталат. Эгер сиз файлдардын тизмесине кайтсаңыз, жаңы файл сакталган болуп калат. Ошондой эле сиз Word же Excel сыяктуу жумушчу тиркемеден OneDrive'да файл түзө аласыз. Файлды сактоого даяр болгондо, файл башкача сактоону тандаңыз. Жана аны жеке OneDrive'га, жумушуңузга же мектеп OneDrive'га сактаңыз. Папкаларды түзүү ишиңизди уюштурууга жардам берет. Жаңы менюдан папканы тандаңыз. Папканын атын киргизип, түзүү басыңыз. Андан кийин керектүү файлдарды тандап, папкага сүйрөңүз. Файлдарыңыз жана папкаларыңыз OneDrive'да болгондо, сиз аларга кайда болсоңуз да кире аласыз.